Бүгүн мен сиздерге өзүмдүн кичинекей чагымда коркунучтуу окуяларды айтып беремин. Силерге кызыктуу болот деп ойдомун. Лайктарыңызды даярдаңыз жана кичинекей чайыңызды даярдап алыңыздар. Мен кичинекей кезимде 10 жаш кезимде мен үйдө жалгыз калатын болдум. Ата-энелерим жумушка кетип калатын. Бир күнү менин апам орустар тууралуу айткан болот. Аны билбесеңер да биздин айылда орустар болгон. Алардын жататын жери болбогон. Бизден акча тамак сурайтын болду. Беттери коркунучтуу, денелери капкара, кыскасын айтканда коркунучтуу болду. Чынын айтканда мен орустарга каршылыгым жок. Алар азыр баардыгы жакшы чыгар. Ошол кезде өтө коркунучтуу болду, айрыкча Кыргызстанда. Билбейм, балким мага ошондой сезилгенде кыргыздар орустарга көп деле көз салбай калды. Эми менин апамдын айтуусу боюнча алар балдарды уурдап өзүнүн катарына кошуп алат. Апам мага айрыкча орустар тууралуу өтө коркунучтуу окуяларды айтып берген. Ушунун баарын эстегенден кийин мен күндөгүдөй үйдө жалгыз калдым. Ата-энем адаттагыдай жумушка кетет. Мен болсо өзүмдүн сабагымды окуп отурмун. Бир кезде эшик согулат. Мен албетте эшиктин согулганын угуп ошол жака барам. Мага коркунучтуу боло баштады. Балким орустар чыгар деп ойлоп отурмун. Кичине ойлонуп мен эшик жака барып, бул ким деп кыйкырдым. Эч кандай жооп келген жок. Андан да жаман коркуп баштадым. Эшик дагы тыкылдайды. Мен дагы сурайм, бул ким деп. Дагы жооп келген жок. Колума чымын өлтүргүчтү алып, эшикти ачамын. Эшикти ачсам, айткан орусту көрөмүн. Аны көрүп мен бакырып жиберип, колумдагы шапалак менен орусту башка чаап эшик жаап алам. Башымды тер басып кетти го. Бирок мындан ары мен эмес, орус коркуп кеткен чыяк. Опшум эч кандай эшик тыкылдаган жок. Болсо бөлмөмө барып уктадым. Достор, ушундай кызыктуу окуя. Окуя коркунучтуу эмес, тескерисинче күлкүнчтүү болсо керек. Бирок бул окуя мен чын өмүрүмдө болгон. Ошондуктан лайктарыңызды басыңыздар да каналга каттаныңыз. Бирок мындан дагы толтура окуялар болгон. Аны дагы эмкисинде көрөсүздөр. Жакшы калыңыздар.